Маркум Уланбек Эгизбаевдин Марипов боюнча 5 жыл мурунку айткан билдирүүсү кызуу талкуу жаратууда. Кечээ 3 февралда Жогорку Кеңеш премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырып, жарбыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Бирок Мариповдун кызмат ордуна киришкенине бир күн өтпөй эле коомчулук аны катуу сынга ала баштады. Facebook социалдык тармагынын колдонуучулары маркум иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин мындан 5 жыл мурунку билдирүүсүн кызуу талкуулап жатышат. Анда 2016 жылдан март айларында Улукбек Марипов эсептөө палатасына жетекчи болуп дайындалган мезгилде Эгизбаев мындай деп билдирүү жазган. Ал арада 37 жаштагы Улукбек Марипов эсеп палатасынын башчысы болуп дайындалды. Мындай ылдамдык менен мансап өсүшүн жасай берсе, Марипов талайга барчудай. Мындан улам социалдык тармактардагы колдонуучулар Мариповдун кызмат ордуна татыктуу эместигин жазып жатышат. Эске салсак, Уланбек Эгизбаев иликтөөчү журналист болгон. Ал Азаттык үн алгысында эмгектенип, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелеген. ЖЭБ $38 миллион кайда короду. Бажыдагы уурулук, темир жолдогу жемкорлук, музейге сарпталган миллиондор, мансаптуулардын жер бизнеси, саясатташкан мумия өңдүү ондогон курч видео иликтөөлөрү менен таанымал болгон. Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык көлдө 28 жашында каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун билдирген. Маалымат булагы Супер Медиа.